ушундай 3 вентилятор менен болот. Лампасын жандырабыз, вентиляторлар. Бул мындайча айтканда 3 тайлык болуп эсептелет. Вентиляторду өчүрөлү. Эми азыр бунун 4 тайлыгын көрсөтөлү. Вентилятор болот, бул 4 көздө. Бизden деле сай көрсөтөлү. Мына 4 вентилятор. Сайлы. Мынакта пульт менен өчүрөлү, кайра жандырайлы. Вентилятор иштейли. 3 режимде. Ох, мощный музыка атат. Өчүрөлү буну. Кийинкисин 5 көздүүсүн көрсөтөлү. 5 көздүү бул кирине маани бербейт, бул кыйладан бери иштеп турган. Бак, узакка чейин жетеби дегендерге бул мындайча айтканда доказательство. Лампасын өчүрөбүз. Лампасын жандырабыз, вентиляторун. 5 көздүү. Бул музда кылып берет. Башкаларга салыштырмалуу бул 5 вентилятор болгондуктан көбүрөөк муз атат да. Басаңыздар өчүрүп коесуздар. Ушунда 5 көздүү. Ушунда лампасы 3 режимде иштейт, мына эми менен. Светтер алмашат. Яркостьти көбөйтүп, же азайтсаңыздар болот. Светти өчүрүп туруп, вентилятор иштеп койсо болобу? Светти өчүрдүк. Ооба, түндө болсо светти өчүрөбүз. Вентилятор иштетип коебуз. Вентилятор иштей берет. Каалаган учурда буну жатып алып, көтөрбөй эле пульт менен управлять этип коебуз. 3 кылы бар. 3 көздүү, 4 көздүү, бул 5 көздүү. Заказ берсеңиздер болот. Кыргызстан боюнча доставка кылып беребиз. Заказ кылуу үчүн WhatsAppка жазыңыз.